30 ноябрда Кыргызстанда жана Кыргызстандын чет жактагы өкүлчүлүктөрүндө Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоо болуп өттү. Бул шайлоого жалпысынан 4.294.243 жаран шайлоочу катары катталса, саат 19:00 алынган маалыматтар боюнча бул шайлоочулардын 34% шайлоо укугунан пайдаланды. Жалпысынан 2619 шайлоо тилкесинде добуш берүү жүрдү. Учурда Боршайкомдун сайтында автоматташтырылган урналардын жыйынтыктары чыгып жатат. Мына ошол жыйынтыкка таянып, сиздер менен чогуу кайсы талапкерлер алдыда экенин билебиз. Эске салып кетейин, жалпы 30 округ боюнча 3төн депутат шайланат. Бышкан сайтында АСУдан келген жыйынтыктар дароо көрсөтүлүп жатат, жаңыланып дагы жатат. Алгач АСУнун жыйынтыктары берилет дагы, андан соң кол санак менен дагы бир сыйра добуштар эсептелинип, анан Боршайком өзүнүн анык жыйынтыгын чыгарат. Азыркы сиздерге көрсөтүлө турган маалыматтар бул шайлоонун алдын ала жыйынтыгы деп айтсак болот. Бирок эгерде айырма анчейин көп эмес болсо, анда кол санак чечүүчү болуп калышы мүмкүн. Бирок талапкерлер арасында добуштар боюнча айырма өтө эле чоң болсо, анда АСУдагы жыйынтыктар дагы бул азыр чечүүчү акыркы жыйынтыктагы болушу толук ыктымал. Азыр биз 30 округ боюнча кимдер алдыда экенин билебиз. Анда биринчи округ боюнча баштасак. Биринчи шайлоо округун карасак, эң эле биринчи көзгө Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин добуштары көрүнүп жатат. Бул талапкер биринчи округ боюнча лидер экен. Экинчи орунда Исманали Жороев аттуу талапкер келе жатат. Бул талапкер ким десеңиз, ал Электрой Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун директору экен. Башкача айтканда, жеке ишкер. Ал эми 3-чү орунда сөзсүз түрдө киргизилген квота боюнча аял киши келиш керек. Аялдар арасында эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Камила Талиева алыптыр. Мына ошентип биринчи округ боюнча алдыда келаткандар булар Чыңгыз Ажыбаев, Исманали Жороев жана Камила Талиева экен. Экинчи округда дале болсо Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары көз көрүнүп атат. Ырысбек Атажанов эң алдыда экен. Керек болсо экинчи орунда келе жаткан Бактияр Калпаев менен дагы айырмасы дээрлик 2 эсе экен. Абдан чоң айырма менен Ырысбек Атажанов алдыда келатат. Андан кийин Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Бактияр Калпаев. Ал эми жогоруда айтылгандай, квота боюнча мына 3-чү депутат болуп аял киши келиш керек. Аялдар арасында эң көп добушту Бурун Аманова аттуу талапкер алыптыр. Азыр Жогорку Кеңештин сайтындагы маалыматты карап, Бурун Аманова өзү ким экенин карап көрөлү. Негизи Бурун Аманова жеке ишкер катары белгилүү. Азыр бирок Жогорку Кеңешке өзүнүн иштеген жерин кандай деп көрсөтүптүр. Аз карап көрөбүз. Бурун Аманова дагы компаниянын негиздөөчүсү катары өзүн көрсөтүптүр. Компаниясы болсо Небесный горы деп аталат экен. Демек, экинчи округ боюнча алдыда Ырысбек Атажанов, Бактияр Калпаев жана Бурун Аманова келе жатат. 3-чү округда эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Равшанбек Рыспаев алыптыр. Андан кийин эле экинчи орунда Жаныбек Аматов аттуу талапкер келе жатат. Жаныбек Аматов ким десеңиз, ал Кызылкия шаардык кеңешинин төрагасы. Эми жаңы шайлоо мыйзамдарына ылайык 3-чү орунда сөзсүз аял киши болуш керек. 3-чү аялдар арасында эң көп добушту Махабат Мавлянова алыптыр. Махабат Мавлянова экс-депутат. Андан сырткары жеке ишкер катары дагы белгилүү. Ошентип
3 шайлоо округу боюнча эң көп добушту Равшанбек Распаев алса, 2 орунда Жаныбек Аматов келе жатат. Ал эми 3 орунда квота боюнча Махабат Мавлянова келатат. Эми болсо 4 шайлоо округун карап көрсөк, 4 шайлоо округунда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Рустамбек уулу Советбек алыптыр. 2 орунда Уланбек Жанбаев аттуу талапкер келе жатат. 4 шайлоо округу боюнча 2 орунда келе жаткан Уланбек Жанбаев дагы бул жеке ишкер экен. Ал эми 3 орунда квота боюнча алып караганда аялдар арасында эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Нилуфар Алимжанова алыптыр. Ошентип 4 шайлоо округу боюнча алдыда Рустамбек уулу Советбек келе жатат. 2 орунда Уланбек Жанбаев, ал эми 3 орунда Нилуфар Алимжанова келатат. 5 шайлоо округун карап көрөлү. 5 шайлоо округунда аябай чоң айырма менен эң алдыда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Элдар Сулайманов келе жатат. Ал эми 2 орунда дале болсо Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Азамат Исраилов 2 орунду ээлептир. Ал эми аялдар квотасы боюнча алып карасак, депутаттык мандат Айгүл Ахмедовага тийиши мүмкүн. Айгүл Ахмедова ким экенин алдыда билебиз. Айгүл Ахмедова жеке ишкер экен. Ошентип 5 шайлоо округу боюнча эң алдыда Элдар Сулайманов болсо, 2 орунда Азамат Исраилов жана 3 орунда квота боюнча Айгүл Ахмедова аттуу жеке ишкер келе жатат. Эми 6 шайлоо округун карап көрсөк, бул округда эң көп добушту Алтынбек Кудайбердиев аттуу талапкер алыптыр. Бул талапкер буга чейин финанс министринин орун басары болуп иштеген. Ал эми 2 орунда болсо Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Бекмурза Эргешев келе жатат. 3 орунда сөзсүз аял киши депутат болуп келет. Аялдардын арасында эң көп добушту Ош мэринин орун басары Санталат Аманова аттуу талапкер алыптыр. Ошентип алдыда 6 шайлоо округу боюнча Алтынбек Кудайбердиев, Бекмурза Эргешев жана Санталат Аманова келе жатат. 7 шайлоо округунда эң көп добушту абдан чоң айырма менен Алишер Козуев алыптыр. Алишер Козуев бул Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Ал эми 2 орунда Илимбек Кубанычбеков келе жатат. Бул талапкер дагы Жогорку кеңештин 7-чакырылышында депутат болгон. Квотага ылайык 3 орунда сөзсүз аял талапкер депутат болуп келет. Аялдардын арасында эң көп добушту Гүлай Машрапова аттуу талапкер алыптыр. Ошентип 7 шайлоо округу боюнча эң алдыда Алишер Козуев, 2 орунда Илимбек Кубанычбеков, 3 орунда Гүлай Машрапова келе жатат. Эми 8 шайлоо округун карап көрөлү. Бул округда дагы Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары дагы талапкерин коюп жарышка атсалышкан. Бул округда эң көп добушту Жанарбек Акаев алыптыр. 2 орунда Улан Примов келе жатат. Бул 2 талапкер тең билесиз, Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаттары. Ал эми 3 талапкер жеңүүчү сөзсүз квота боюнча аял киши болуш керек. Аялдар арасында эң көп добушту Жогорку кеңештин экс-депутаты Жылдызкан Жолдошова алыптыр. Ошентип 8 округ боюнча алдыда Жанар Акаев, Улан Примов жана Жылдызкан Жолдошова келе жатат. 9 шайлоо округун карап көрсөк, эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Данияр Төлөнов алыптыр. Ал эми 2 орунда
Азамжан Жалилов аттуу талапкер келе жатат. Бул талапкер Өзгөн шаардык кеңешинин төрагасы болуп саналат. Ал эми 3-чү орунда аял киши депутат болуп келиши керек. Аялдардын арасында аялдар арасында эң көп добушту Ыргал Кадралиева алыптыр. Мына ошентип 9-чу округ боюнча алдыда Данияр Төлөнов, Азамжан Жалилов жана Ыргал Кадралиева келе жатат. Эми 10-чу шайлоо округун карап көрөлү. Бул шайлоо округунда дагы абдан экс-депутаттар дагы, учурдагы депутаттар дагы өзүнүн талапкерлигин коюп, кармаш каттуу жүргөн. 10-чу округ боюнча карасак, эң көп добушту экс-депутат, экс-баш прокурор Курманкул Зулушев алыптыр. Экинчи талапкер менен дагы айырма дээрлик 2 эсе экен. Ал эми 2-чи орунда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Сүйүн Өмүрзаков келе жатат. Дал ушул округ боюнча эми 3-чү сөзсүз аял киши депутат болуп келет. Аялдардын арасында эң көп добушту Гүлнара Батырова алыптыр. Мына ошентип 10-чу округ боюнча Курманкул Зулушев алдыда, 2-чи орунда Сүйүн Өмүрзаков, 3-чү орунда Гүлнара Батырова. Гүлнара Батырова буга чейин саламаттык сактоо министрлигин жана социалдык өнүктүрүү министрлигин дагы жетектеген. Андан сырткары БШКнын мүчөсү болуп дагы көп жыл эмгектенген. 11-чи шайлоо округунда эң аз талапкер катышкан округ болду. 11-чи шайлоо округунда 2 эркек талапкер жана 3 аял талапкер катышып жатат. Эң көп добушту Шайырбек Ташиев алган. Шайырбек Ташиев Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин бир тууганы. Балким Шайырбек Ташиев жалпы эң көп добуш алган талапкерлердин бири дагы болушу мүмкүн, анткени ал 20 миңден көп добуш алыптыр. Бул шайлоо округда 2-чи орунда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Алтынбек Кылычбаев келе жатат. Ал эми 3-чү орунда Венера Салямова аттуу талапкер келе жатат. 11-чи шайлоо округунда алдыда Шайырбек Ташиев, андан кийин Алтынбек Кылычбаев жана Венера Салямова лидер. Мына ушул талапкерлер депутат болуп келип калышы мүмкүн. Эми 12-чи шайлоо округун карап көрсөк, 12-чи шайлоо округунда эң көп добушту Чолпонбай уулу Бекмырза алыптыр. Чолпонбай уулу Бекмырза башкы прокуратурада адис катары эмгектенет экен. Эң көп добуш алган бул талапкер болгону 25 жашта экен. 2-чи орунда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Таалайбек Масабиров алыптыр. Ал эми 3-чү талапкер сөзсүз аялдар арасында депутат болуп келет. Эң көп добушту Жылдыз Курманалиева алыптыр. Жылдыз Курманалиева өзү Жогорку кеңеште мыйзамдуулукту камсыздоо, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинин бөлүмүндө эксперт катары иштеп жаткан экен. Мына ошентип 12-чи округ боюнча эң алдыда Чолпонбай уулу Бекмырза, 2-чи орунда Таалайбек Масабиров жана 3-чү орунда Жылдыз Курманалиева келе жатат. 13-чү шайлоо округу боюнча эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Бактыбек Сыдыков алыптыр. Андан кийин 2-чи орунда Айбек Алтынбеков келе жатат. Ал эми аялдар квотасын карай турган болсок, эң көп добушту Айгүл Карабекова аттуу талапкер алыптыр. Бул талапкер жеке ишкер. Ошентип 13-чү шайлоо округу боюнча эң көп добушту
Бактыбек Сыдыков алыптыр. Экинчи орунда Айбек Алтынбеков келе жатат. Жана үчүнчү орунда квота боюнча Айгүл Карабекова. Эми 14 шайлоо округун карап көрөлү. Бул шайлоо округунда эң көп добушту Кыргызстандын Чикагодагы башкы консулу Болотбек Борбиев алыптыр. Экинчи орунда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Кундузбек Сулайманов келе жатат. Жана үчүнчү орунду Гүлшаркан Култаева алып жатат. Аялдар квотасын эске алганда, Гүлшаркан Култаева депутат болуп келиши мүмкүн толук. 14 шайлоо округунда демек алдыда Болотбек Борбиев, экинчи орунда Кундузбек Сулайманов жана Гүлшаркан Култаева болуп мына 3 талапкер эң көп добуш алыптыр. Биз 15 шайлоо округун карап көрөбүз. Бул округда эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышында төрагалык кылган Нурланбек Тургунбек уулу алып жатат. Ал эми экинчи орунда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты, буга чейин эң көп Жогорку Кеңешке шайланып келген депутаттардын бири Азизбек Турсунбаев алыптыр. Эми болсо үчүнчү орунду аялдар квотасы менен аял талапкер келет. Мына ошону эске алганда эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Айсаркан Абдиева алып жатат. Эсиңизде болсо, бул округ боюнча Айсаркан Абдиева өзүнүн сырткары эжеси дагы талапкерлигин койгон. Эжеси 439 добуш алыптыр. 15 шайлоо округу боюнча алдыда Азизбек Турсунбаев жана үчүнчү орунда Айсаркан Абдиева келе жатат. Эми 16 шайлоо округун карап көрөлү. 16 шайлоо округунда эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Дастанбек Жумабеков алыптыр. Экинчи орунда Медер Чотонов келе жатат. Жана үчүнчү орунда болсо Медина Кайрылбекова депутат болушу толук мүмкүн. Анткени бул талапкер добуштардын саны боюнча дагы үчүнчү болуптур. Ошентип 16 шайлоо округу боюнча биринчи орунда Дастанбек Жумабеков, экинчи орунда Медер Чотонов жана үчүнчү орунда Медина Кайрылбекова келе жатат. Эми биз 17 шайлоо округуна келдик. Бул округда кимдер алдыда экенин азыр чогуу билебиз. Боршайкомдун сайтындагы жыйынтыктар боюнча, АСУдан келген жыйынтыктар боюнча эң алдыда Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты, вице-спикер Нурланбек Азгалиев келе жатат. Экинчи орунда Улукбек Узакбаев аттуу талапкер экен. Улукбек Узакбаев ким десеңиз, ал Smart Lux юридикалык компаниясынын аткаруучу директору экен, юстициянын подполковниги деп БШКга мына ушундай маалыматты бериптир. Ал эми үчүнчү орунда бул округда сөзсүз аял киши талапкер болуп келет. Мына ошону эске алганда эң көп добушту аялдар арасында Чолпон Эсенаманова алып жатат. Алдын ала жыйынтыктар мына ушундай экен. Демек 17 шайлоо округунда эң биринчи Нурланбек Азгалиев, андан кийин Улукбек Узакбаев, андан кийин Чолпон Эсенаманова алдыда келе жатат. Эми 18 шайлоо округун карап көрсөк, бул округда эң көп добушту Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Карим Ханшеза алыптыр. Ал эми экинчи орунда эң көп добушту Эркин Бийбосунов аттуу талапкер алып жатат. Эркин Бийбосунов ким десеңиз, азыр Боршайкомдун сайтындагы талапкерлер арыз берген маалымат боюнча карап айтып берейин. Бирок мындан кийинки үчүнчү орунда келаткан талапкер менен айырма өтө деле чоң эмес экен. Балким бул округда шайлоонун жыйынтыгы өзгөрүшү дагы мүмкүн. 18 шайлоо округу боюнча эң алдыда Карим Ханшеза болсо, экинчи орунда Эркин Бийбосунов, үчүнчү орунда аялдар квотасы боюнча Гүлжан Сатиева депутат болуп келиши мүмкүн.
19 шайлоо округунда эң көп добушту Абдылдабек Эгембердиев аттуу талапкер алыптыр. Экинчи орунда болсо Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Медербек Алиев келе жатат. Эми квотаны эске алганда 3-чү талапкерди карап көрөлү. Аял киши депутат болуп келет. Аялдар арасында эң көп добушту Эдита Тайгараева аттуу талапкер алып жатат. Эдита Тайгараева бул округтан 3-чү депутат болуп келиши мүмкүн. Демек 19 шайлоо округунда эң алдыда Абдылдабек Эгембердиев келе жатса, экинчи орунда Медербек Алиев, 3-чү орунда Эдита Тайгараева келе жатат. 20 шайлоо округун карап көрсөк, эң көп добушту Темирлан Айтиев аттуу талапкер алыптыр. Айырма абдан чоң экен. Темирлан Айтиев буга чейин жергиликтүү кеңеште дагы депутат болгон экен. Ал эми экинчи орунда болсо Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Сейитбек Атамбаев болсо, 3-чү орунда аялдар квотасын эске алуу менен эң көп добушту Токтобүбү Ашымбаева алып жатат. Демек, бул округда Темирлан Айтиев, Сейитбек Атамбаев жана Токтобүбү Ашымбаева депутат болуп калышы толук ыктымал. Эми 21 шайлоо округун карап көрөлү. 21 шайлоо округунда эң көп добушту Кубанычбек Кангантиев алып жатат. Кубанычбек Кангантиев Бишкек шаардык кеңешинин депутаты экенин билесиз. Ал эми экинчи орунда болсо дагы бир шаардык кеңештин депутаты Жаныбек Абиров алып жатса, 3-чү орунду аялдар квотасы менен эң көп добушту Жылдыз Садырбаева алып жатат. Демек, 21 шайлоо округунда Кубанычбек Кангантиев, андан кийин Жаныбек Абиров жана Жылдыз Садырбаева Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Бул талапкерлер депутат болуп келиши толук ыктымал. Эми 22 шайлоо округун карап көрөлү. Бул округда эң көп добушту Дастан Бекешев алыптыр. Дастан Бекешев, албетте сиз билесиз, Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты. Бул округ боюнча экинчи орунда шаардык кеңештин депутаты Болот Ибрагимов келе жатат. Бишкек шаардык кеңешинде депутат. Эми аялдар квотасы боюнча сөзсүз аял киши талапкер болуп келет. Бул округда эң көп добушту аялдар арасында Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Гуля Кожокулова алыптыр. Демек, Дастан Бекешев, Болот Ибрагимов жана Гуля Кожокулова 22 шайлоо округу боюнча эң көп добуш алып жатышат. Ал эми 23 шайлоо округу боюнча карасак, эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Эльвира Сурабалдиева алыптыр. Экинчи орунда Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Марлен Маматалиев келе жатса, 3-чү орунду Умбеталы Кыдыралиев аттуу талапкер алып жатат. Бул талапкер Кумтөрт Голд Компани ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү жана Улуттук Олимпиада комитетинин президенти. Мына ошентип 23 шайлоо округу боюнча алдыда Эльвира Сурабалдиева, Марлен Маматалиев жана Умбеталы Кыдыралиев келе жатат. Эми 24 шайлоо округун карап көрөлү. Бул округда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Жумабек Салымбеков алып жатат. Экинчи орунда болсо эң көп добушту жеке ишкер Арафат Исмаилов алыптыр. Эми 3-чү депутат болуп келе турган инсан сөзсүз аял киши болуш керек. Квота боюнча Гүлнара Акимбаева аялдар арасында эң көп добуш алып жатат. Гүлнара Акимбаева ким десеңиз, ал башкы прокуратуранын башкы башкармалыгынын улук прокурору. Мына ошентип 24 округ боюнча эң көп добушту Жумабек Салымбеков, Арафат Исмаилов жана Гүлнара Акимбаева алып жатат. 25 шайлоо округунда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Бахриддин Шабазов алып жатат. Ал эми экинчи орунда болсо Жогорку кеңештин
7 чакырылышынын дагы бир депутаты Бакыт Тентишев алыптыр. Эми болсо достор, 3 талапкер сөзсүз бул аял киши болушу керек. Депутат болуп келет, анткени аялдар арасында квота бар. Аялдар арасында квотаны эске алып караганда эң көп добушту Эркайым Сейитказиева аттуу талапкер алыптыр аялдар арасында. Демек, 25 шайлоо округу боюнча алдыда Бахрдин Шабазов келе жатат, андан кийин Бакыт Тентишев. Ал эми гендердик квотаны эске алганда Эркайым Сейитказиева депутат болуп келиши толук ыктымал. 26 шайлоо округун карап көрсөк, бул округда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты Медербек Саккараев алыптыр. Экинчи орунда Эркинбек Исеналиев аттуу талапкер келе жатат. Эркинбек Исеналиев бул Боршайкомго арыз таштаганда өзүн убактылуу иштебейт деп көрсөткөн экен. Эми гендердик квота боюнча 3 болуп сөзсүз аял киши депутат болуп келет. Аялдар арасында бул округда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты, буга чейин вице-спикер дагы болгон Жамиля Исаева алып жатат. Мына ошентип 26 шайлоо округу боюнча алдыда Медербек Саккараев келе жатат, андан кийин Эркинбек Исеналиев жана аялдар квотасы боюнча Жамиля Исаева депутат болуп келиши мүмкүн. Эми 27 шайлоо округун карап көрөлү. Бул округда алгачкы 3 орунду тең Жогорку кеңештин депутаттары алыптыр. Эң көп добушту Акылбек Түмөнбаев алса, экинчи орунда Табылды Муратбеков. Ал эми 3 орунда Гүлкан Молдобекова келе жатат. 27 шайлоо округунун алдын ала жыйынтыктары мына ушундай. Эми 28 шайлоо округун карап көрөлү. Бул округда эң көп добушту Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты Эрулан Кокулов алыптыр. Андан кийин экинчи орунда Болот Сагынаев аттуу талапкер келе жатат. Бул талапкер Күрөш Федерациясы коомдук бирикмесинин төрагасынын кеңешчиси катары катталыптыр. Ал эми 3 орунда болсо Жогорку кеңешке жеке ишкер Рахат Жунушбаева алыптыр. Мына ушул 3 талапкер депутат болуп келиши толук ыктымал болуп жатат. 29 шайлоо округу боюнча эң көп добушту Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев алыптыр. Андан кийин экинчи орунда эң көп добушту Адилет Белеков аттуу талапкер алып жатат. Адилет Белеков бул ким десеңиз Белек Агро фермердик чарбасында иштейт экен, демек жеке ишкер. Ал эми 3 орунду болсо Жогорку кеңештин депутаты Гүлсүнкан Жунушалиева алыптыр. Демек 29 округ боюнча эң көп добушту Нурбек Сыдыгалиев, андан кийин Адилет Белеков жана Гүлсүнкан Жунушалиева аттуу талапкерлер алып жатат. Эми 30 шайлоо округун карап көрөлү. Бул акыркы округ. Башкача айтканда, бул округ боюнча эң көп добушту Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаты Кубанычбек Самаков алып жатат. 10 миңден ашуун добуш алыптыр. Экинчи орунда Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын дагы бир депутаты Улан Бакасов алып жатат. Ал эми 3 орунду болсо гендердик квотаны эске алуу менен Талайбек кызы Жылдыз деп айтсак болот. Демек 30 шайлоо округу боюнча Кубанычбек Самаков, Улан Бакасов жана Жылдыз Талайбек кызы мына ушул 3 талапкер депутат болуп келиши мүмкүн. Үчөө тең Жогорку кеңештин 7 чакырылышынын депутаттары. Борборлук шайлоо комиссиясынын сайтына чыккан алдын ала жыйынтык менен Media Hub сизди тааныштырды. Боршайком бюллетендерди кол менен эсептеп чыккандан кийин акыркы жыйынтык чыгат.
Сиз көрөрман, шайлоочу кандай ойлойсуз? 30 ноябрда өткөн шайлоо таза өттүбү? Жаңы шайлоо системасы сиздин купулуңузга толду? Деги эле сиз күткөн талапкер шайланып келдиби? Комментарийге өз оюңузду жазыңыз. Бул видеону жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Алдын ала жыйынтык менен мен Эльвира Султанмурат кызы тааныштырдым. Көрүшкөнчө аман туруңуз.